Дават дин жеткирүү 2. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талибке ал өлүм алдында жатканда «Ла илаха иллаллахту айт, мен кыямат күнү сага күбө болоюн» деди. Эгерде Курайш эли Абу Талиб өлүмдөн коркуп исламды кабыл алыптыр деп айтышпаганда, мен ал сөздү айтып сени кубандырар элем, деди. Анан Куран аяты түштү. Сен жакшы көргөн адамыңды оң жолго сала албайсың, бирок Алла каалаганын оң жолго салат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талибке ал өлүм алдында жатканда «Ла илаха иллаллахту айт, мен кыямат күнү сага күбө болоюн» деди. Эгерде Курайш эли Абу Талиб өлүмдөн коркуп исламды кабыл алыптыр деп айтышпаганда, мен ал сөздү айтып сени кубандырар элем, деди. Анан Куран аяты түштү. Сен жакшы көргөн адамыңды оң жолго сала албайсың, бирок Алла каалаганын оң жолго салат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талибке ал өлүм алдында жатканда «Ла илаха иллаллахту айт, мен кыямат күнү сага күбө болоюн» деди. Эгерде Курайш эли Абу Талиб өлүмдөн коркуп исламды кабыл алыптыр деп айтышпаганда, мен ал сөздү айтып сени кубандырар элем, деди. Анан Куран аяты түштү. Сен жакшы көргөн адамыңды оң жолго сала албайсың, бирок Алла каалаганын оң жолго салат. 28. Касас 56.